Кыргызстанда дин маданиятынын тарыхы сабагы 2016 жылы 10 мектепке пилоттук негизде киргизилген. Учурда 56 мектепте окутулуп жатат. Бирок бул дин маданиятынын тарыхы китебинин мазмунунда бир канча мүчүлүштүктөр болгондуктан 3-жолу басууга берилип жатат. Негизи эле мектептерде дин сабагы кандай окутулушу керек? Алдыда мына ушул темага акцент жасайбыз. Учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык светтик мамлекет болгондуктан мектептерде диний билим берүү эмес, дин маданиятынын тарыхы сабагы окутулат. Дин таануу сабагын окутууда дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрөлү. Анда өнүккөн Европа мамлекеттерин тактап айтканда АКШ, Германия жана Англиянын мисалга алып карай турган болсок, өлкөдө дин туткан жарандардын саны эске алынып, анан окутулат. Ал эми Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 80% ислам динин кармаган мусулмандар болуп эсептелинет. Демек, ислам дини тууралуу көбүрөөк маалымат берилип, окутулушу керек. Бул стандарт турмуштук зарылчылыгыбызга жооп берилиши зарыл. Бул сабактын эң негизги максаты өлкөдөгү дин туткан жарандар менен дин тутпаган жарандардын ортосундагы түшүнбөстүктү жоюу болуп эсептелиши керек. Ошол эле учурда жергиликтүү тургундардын тутунган диний муктаждыктарына жана улуттук баалуулуктарды эске алуу кажет. Улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктарды бири-бирине карама-каршы койгон учурлардан алдын алуу зарыл. Демократиялык өлкөдө диний толеранттуулукту камсыз кылуу үчүн дин таануу сабагы мектептерге окутулуусу керек. Диний эксперттердин айтымында, учурда дин маданиятынын сабагы коомчулукта күткөндөгүдөй даражага жеткен эмес. Эми Кыргызстан дин маданиятынын тарыхы сабагына чейин окутулган дин таануу сабактарын эске алып өтөлү. Эгемендүүлүк алгандан бери 1991-жылы ыйман деген аталышта мектептерге сабак кирген. Ыйман деген сөз ислам дининен алынган деген жүйө менен кээ бир адамдар сындаган. Ошентсе да, бул сабак 2003-жылга чейин мугалимдердин салымы менен окутулган. Ошол эле жылы ыйман сабакы 1-класстан 11-класска чейин сыноо иретинде окутула баштаган. Бул сабак 2004-жылы Билим берүү министрлигинин коллегиялык чечими менен адеп сабагы деп өзгөртүлгөн. Мунун максаты улуттук баалуулуктарды келечек муунга жеткирүү болгон. 2008-жылда Кыргызстандын диний уюмдар жана дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү мыйзамында билим берүү мыйзамдарына каршы келбесе, дин таануу жаатындагы сабактарды окуу жайларга киргизүүгө болот деп юридикалык мүмкүнчүлүк берилген. Бул маалыматтар жакса лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биздин интернеттеги баракчабызга жазылууну унутпаңыз.